Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Эрлан Сапарбаев баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, Өзбекстан Республикасынын Фергана облусунун башчысынын орун басары Мухсин Худжа Абдрахманов баштаган делегация менен жолугушту. Эки тараптуу жолугушуу Баткен облусунун Кадамжай шаарында өтүп, ага Баткен, Фергана облустарынын бир катар ишкерлери да катышты. Жолугушууда тараптар Баткен жана Фергана облустарынын ортосунда соода, экономикалык, инвестициялык жана маданий байланыштарды чыңдоо, эки элдин ынтымагы, карым-катнашын бекемдөө боюнча кызматташуу пландарын талкуулашты. Большой импульс по ускорению всех наших работ, по ускорению сотрудничества, как в гуманитарной сфере, в культурной сфере, так и в бизнесе, инвестициях, по развитию предпринимательства, по развитию промышленной кооперации. Ошондой эле туризмди өнүктүрүү боюнча бир катар сунуш пикирлер айтылды. Айтсак, Баткен облусундагы Өзбекстандын Шахимардан жана Баткен облусунун Дугаба эс алуу жайларына эс алуучуларды тартуу, ал үчүн чек ара автожол көзөмөлдөп өткөрүү жайларында эки мамлекеттин жарандарын өтүүсүн жөнөкөйлөштүрүү маселеси да көтөрүлдү. Yani Farg'ona, Batken tur paketini ishlash bo'yicha biz ishni olib boryapmiz. Biz tur firmalariga topshirib berganmiz. Bu taklifda o'sha hurmatli prezidentlarga ham aytilgan. Ишкерлер айыл чарба продукциялары менен кен байлыктарды кайра иштетүү, эки тараптуу кызматташуунун артыкчылыктуу багыттары болоорун белгилешти. Ошондой эле биргелешкен медициналык мекемелерди, медициналык каражаттарды жана шаймандарды чыгаруучу ишканаларды ачуу жаатында мүмкүнчүлүктөрдү талкуулашты. Мына биздин президенттер бизге жол ачып берди. Мына сиздер менен прямой иштесек, кудай кааласа, экономиканы сиз жактан, биздикini көтөрсөк болот. Негизи бизде мына Өзбекстан Шахмардан анклавы биздин аймакта жайгашкан да. Анан ал жака ушул биздин администрациянын берген маалыматы боюнча 2018 жылы граница буга чейин жабык болгон, 2018 жылы ачылган болсо 2019 жылы 720 миң турист өттү деп атат да. Бул өтө чоң, кичине аймак үчүн өтө чоң көрсөткүч. Эгер биз, например, ошонун Кыргызстанга бир 5% же 10% алып чыга турган болсо, бул 70 миң же бир 80 миң, 100 миңге чейин турист чыгат да Кадамжайга. Бул 100 миң деген, бул 100 миң турист деген, бул өтө чоң мүмкүнчүлүк Кыргызстан үчүн. Кандай бул чоң иш орундар түзүлөт. Hozirda bilamiz, masalan, Qirg'iziston davlati Евразис tashkilotiga a'zo va o'sha ba'zi meva mahsulotlarining eksportida, Xitoyga eksportida условиялар bo'lib uprashganlar. Ya'ni soddalashtirilgan tarzda eksport qilinadi. Shunga hozirda shu Qirg'izistondan da o'sha gilos mahsulotlari, mana aytib o'tishdi, suxofrukti va o'sha muzlatilgan zamorozka qilingan malinalarni eksportida o'sha yordam so'rashdi. Shuning uchun hozirda endi mana hamkorlar bilan tanish o'sha pergovor olib boryapmiz hozirda. Эрлан Сапарбаев менен Мухсин Худжа Абдрахманов кызматташууда ар бир тармак боюнча облуста атайын жооптуу адистерди дайындоо, конкреттүү, расмий сунуштар менен алмашуу, тийиштүү объекттерди жеринде көрүү менен кызматташууну жөнгө салууда активдүү иш-аракеттерди жүзөгө ашырууну сүйлөшүштү. Эң негизгиси эки тараптуу кызматташууну илгерилетүү максатында Баткен жана Фергана облустарында соода экономикалык маселелер боюнча иш алып бара турган өкүлчүлүктөрдү ачуу макулдашышты. Мы согласуем и быстро начнем тогда работу. Договорились.